Саламатсыңар балдар. 8 класстар үчүн физика сабагынан кезектеги теле сабагыбызды баштайлы. Адегенде өтүлгөн сабакка токтолуп кетели. Өтүлгөн сабакта биз электр талаасы жана электр талаасынын чыңалышы деген түшүнүктөр менен таанышканбыз. Кыскача аларга токтолуп кетели. Электр талаасы жөнүндөгү түшүнүктү биринчи жолу англиялык физик Майкл Фарадей тарабынан киргизилген экен. Мейкиндиктеги зарядталган нерселердин тегерегинде электр талаасы пайда болот. Электр талаасы материянын бир түрү. Электрдик өз ара аракеттешүү ошол тала аркылуу жүрөт экен. Эми балдар, ушу электр талаасы кантип аракет этет? Ошого токтолуп кетели. Демек, электр талаасы күч сызыктар аркылуу мүнөздөлөт экен. Күч сызыктар оң заряддан башталып, баардык тарапка бирдей багытталат. Күч сызыктары оң заряддан чыккан жебе түрүндө көрсөтүлгөн. Демек, бул оң заряд үчүн экен. Ал эми терс заряд үчүн сүрөттө көрүнүп тургандай, демек, жебелерибиз терс заряддын ичин көздөй багытталган экен. Демек, жебенин багытталган учу терс зарядка барып бүтөт экен. Демек, бул жерден төмөнкүдө жыйынтык чыгарсак болот экен балдар. Демек, зарядталган бөлүкчөнүн тегерегинде сөзсүз түрдө кандайдыр бир күч сызыктар пайда болот экен. Оң заряддыкы, демек, күч сызыктары сыртка багытталат экен. Ал эми терс заряддын күч сызыктары болсо, ичин көздөй тескери багытта багытталат экен. Ушундан улам, эгерде оң заряд менен терс зарядталган эки нерсе берилсе, алардын ортосундагы электр талаасы оң заряддан башталып, терс заряддан бүткөн туташ сызыктар аркылуу мүнөздөлөт экен. Сүрөттө көрүнүп тургандай, бул туташ сызыктар, демек, ошол туташ сызыктардын аракетасында ошол бөлүкчөлөр же түртүлүшөт экен, же тартылышат экен. Тартылышканда сүрөттө көрүнүп турган, демек, оң заряддын сызыктары сыртка багытталып, терс заряддыкы болсо, ошол сыртка багытталган күч сызыктары болсо, тескерисинче терс зарядды ичин көздөй багытталып туюкталат экен. Ушундан улам ушул эки заряддын бири-бирине тартылганы ошол күч сызыктар аркылуу иш жүзүнө ашырылат экен. Эми ушул күч сызыктардын тартылышуусу электр талаасынын ошол талаага алынып кирилген зарядка аракет жасаган күчү электр күчү деп аталат экен. Ал F тамгасы менен белгиленет экен. Бирдиги 1 ньютон деп кабыл алынган экен. Демек, ошол эки заряддын бири-бирине тартылышы, түртүлүшү ошол күчтүн таасири астында дагы иш жүзүнө ашырылат экен. Электростатика бөлүмү. Тыйынча балдагы электр заряддарынын өз ара аракеттешүүлөрүн окутуп үйрөтүүчү электродинамиканын бөлүмү электростатика деп аталат экен. Зарядталган нерселердин арасындагы аралык алардын өлчөмүнө салыштырмалуу чоң болсо, алар чекиттик заряд деп аталат экен. Ушундан улам электр зарядынын чыңалышы келип чыгат экен. Демек, электр зарядынын чекиттик зарядка аракет эткен күчүнүн ошол зарядка болгон катышына барабар чоңдук талаанын чыңалышы деп аталат экен. Чыңалышты биз E тамгасы менен белгилейт экенбиз. Ошол эреженин негизинде формула келип чыгат. Демек, E барабар F бөлүнгөн Q экен. Бул жерде F күч, Q заряд. Эгерде ушул негизги формуладан биз күчтү таба турган болсок, F барабар Q көбөйтүлгөн E болот экен. Эгерде плюс заряд боло турган болсо, анда чыңалыш менен күч вектордук чоңдук болгондуктан алардын багыттары бирдей багытта болот экен. Ал эми терс заряд болсо, анда чыңалыш менен күчтүн багыттары карама-каршы багытта болот экен. Электр талаасынын чыңалышы E талаанын күчтүк мүнөздөмөсү болуп саналат экен.
Ушундан улам төмөнкүдөй жыйынтыктар келет экен. Демек, электр талаасы биринчи электр талаасы зарядталган ар кандай нерселердин айланасында пайда болот экен. Экинчи, электр талаасы зарядталган башка нерсеге жасаган аракети күчү менен байкалат экен. Үчүнчүсү, электр талаасы Ньютондун механика закондоруна баш ийбеген касиеттерге ээ экен. Кыймылсыз заряддын айланасында түзүлгөн тала электростатикалык тала деп аталат экен. Эми балдар, бүгүнкү жаңы темабыз Кулондун закону. Бул темада биз Кулондун закону менен таанышат экенбиз жана ошол Кулондун закондоруна эсептерди чыгарат экенбиз. Демек, электростатиканын негизги законун 1785-жылы француз окумуштуусу Шарль Кулон тарабынан эксперимент жүзүндө ачылган. Ошондуктан ал анын урматына Кулон закону деп аталат экен. Кулон закону ушул биринчилерден болуп, ар кандай кыйынчылыктарга карабастан Кулон төмөнкүдөй далилдөөлөргө жетишкен экен. Демек, зарядталган нерсенин башка зарядталган нерсеге аракет эткен күчү алардын зарядтарынын көбөйтүндүсүнө түз пропорциялаш экен. Ал эми алардын ортосундагы аралыктын квадратына тескери пропорциялаш экен. Ушул эрежеден улам Кулон законунун формуласын чыгарып алат экенбиз. Демек, F барабар K көбөйтүү Q1 Q2 бөлүнгөн R квадратка барабар экен. Бул формулада демек Q1 Q2 бул эки заряд. Ал эми R болсо эки заряддын ортосундагы аралык экен. Эгерде ушул жерден K-ны таба турган болсок, K барабар F көбөйтүлгөн R квадрат Q2 көбөйтүлгөн Q1ге барабар болот экен. Бул жерде K пропорционалдык коэффициент экен. Анын бирдигин чыгара турган болсок, формуладан чыгат экен. Демек, күчтүн бирдиги Ньютон, аралыктыкы метр квадрат, Q1 Q2 кулон же кулон квадрат деп алсак болот. Ошондон улам K-нын бирдиги болуп Ньютон көбөйтүү метр квадрат кулон квадратка барабар экен. Биз айтып кеткендей, демек, бул пропорционалдык коэффициент болгондон кийин мунун турактуу сан мааниси бар экен. Ал K барабар 9 көбөйтүү 10-9 даражасындагы Ньютон метр квадрат кулон квадратка барабар экен. Эми балдар, пропорционалдык коэффициент деп биз 1 кулонго барабар болгон эки заряддын ортосундагы 1 метр аралыкта 9 көбөйтүү 10-9 даражасындагы Ньютон күч менен аракет эткен чоңдукту айтат экенбиз. Демек, ошол Q1-биз 1 кулон, Q2-биз дагы 1 кулон экен. Алардын ортосундагы аралык 1 метр экен. Ошол эки заряддын, мисалы, эгерде карама каршы белгиде болсо, алар кандайдыр бир турактуу чоңдук менен бири-бирине тартылышат же түртүлүшөт экен. Муну эксперименталдык жолдон аныкташкан экен. Эми балдар, Кулон законун байкап турсаңар, бүткүл дүйнөлүк тартылуу законунун формуласына окшоп кетет экен. Бул жерде демек пропорционалдык коэффициент менен гравитациялык коэффициенттер бар бул формулада. Андан башка ошондой эле эки заряддын ортосундагы аралык жана планеталардын ортосундагы аралык квадраты болуп саналып атат. Ошондой эле эки заряд бүткүл дүйнөлүк тартылуу законунда болсо, эки массанын өз ара аракеттешүүсү. Ушундан улам Кулон закону менен бүткүл дүйнөлүк тартылуу законунун окшоштугун айтып кетсек болот экен. Эми балдар, Кулон законунун формуласын дептериңерге жазып алабыз. Ушул Кулон законуна кирген ар бир мүчөсүн, башкача айтканда чоңдугун кантип аныктайбыз, жазып алышыңар керек. Биринчи, эгерде биз K-ны таба турган болсок, пропорционалдык коэффициент формулабыз K барабар F көбөйтүү R квадрат, бөлчөктүн үстүндө бөлчөктүн астында Q1 көбөйтүү Q2ге барабар экен.
эгерде ушул формуладан аралыкты таба турган болсок, r квадрат болгондон кийин эгерде r'ди квадраттан чыгарсак тамырдан чыгып кетет. А формулабыз тамыр алдында k көбөйтүү q1 көбөйтүү q2 бөлүнгөн f'ке барабар болот экен. Эми ушул жерден үчүнчү эгерде q1ди таба турган болсок, анда формулабыз f көбөйтүү r квадрат бөлчөктүн үстү асты болсо k көбөйтүү q2ге барабар болот экен. Эми q2ни таба турган болсок, анда q1ге эле окшош болгону q1 же q2 болуп алмашып калат экен. Ошондо q2биз бөлчөктүн үстүндө f көбөйтүү r квадрат, бөлчөктүн астында k көбөйтүү q1ге барабар болот экен. Бул формулаларды балдар сөзсүз дептериңерге жазып алгыла. Эсеп чыгарганда ушул формулаларды пайдаланып эсеп чыгарганга жеңил болот. Эми Кулонун законуна эсеп чыгарабыз. Биринчи маселе. Шартын окуйбуз. Заряды 30 микрокулон жана 100 микрокулон болгон эки бөлүкчө 0,3 мм аралыкта жайгашкан. Алардын ортосундагы өз ара аракеттешүү күчүн тапкыла дейт. Демек, маселенин шартында бизге балдар Q1 берилиптир, 30 микрокулон. Аны сиз системасына айландырганда 30 көбөйтүү 10-дун -6 даражасына кулонго барабар экен. Q2 болсо 100 нанокулон, сиз системасында 10-дун -4 даражасына кулон деп жазып алабыз. Аралыгы берилди, эки заряддын ортосундагы аралык 0,3 мм. Аны системасына айландырсак 3 көбөйтүү 10-дун 6 даражасына метрге барабар экен. Табуу ошондой эле пропорционалдык коэффициентин жазып алабыз. Анын маанисин k барабар 9 көбөйтүү 10-дун 9 даражасындагы ньютон метр квадрат бөлүнгөн кулон. Табуу керек күч. Эки зарядда кандай күч менен бири-бири менен аракеттенишет. Демек, берилишин жазып алабыз. Q барабар 30 микрокулон, системасына 30 көбөйтүү 6 даражасына кулон. Q2 100 нанокулон, системасына 10-дун -4 даражасына кулон. Эки заряддын ортосундагы аралык 0,3 мм, системасына 3 көбөйтүү 10-дун -6 даражасына метрге барабар. Пропорционалдык коэффициентин жазып алабыз. 9 көбөйтүү 10-дун 9 даражасындагы ньютон метр квадрат бөлүнгөн кулон квадрат. Табуу керек күч. Эми балдар кулондун негизги законун жазып алабыз. F барабар k көбөйтүү q1 көбөйтүү q2 бөлүнгөн r квадрат. Ушул негизги формулага берилген чоңдуктардын сан маанилерин коюп көбөйтүп бөлүп чыгарсак, эки заряд, демек 30 көбөйтүү 10-дун 11 даражасында ньютон күч менен аракеттенишет экен. Эми күчтүн бирдигин чыгарып алабыз. Демек, бөлчөктүн үстүндө пропорционалдык коэффициенттин бирдиги ньютон көбөйтүү метр квадрат бөлүнгөн кулон квадрат. Эки заряддын бирдиги кулон квадрат болот. Ал эми бөлчөктүн астында метр квадрат. Бул жерде кулон квадрат менен кулон квадрат кыскарат, метр квадрат менен метр квадрат кыскарат, ньютон. Демек, күчтүн бирдиги ньютон. Жообу F барабар 3 көбөйтүү 10-дун 11 даражасындагы ньютон экен. Экинчи маселе. Аракеттешүү күчү 0,9 ньютон болгон 0,5 микрокулон жана 20 нанокулон заряддардын ортосундагы аралыкты эсептегиле. Демек, Q1 0,5 микрокулон, сиз системасында 0,5 көбөйтүү 10-дун -6 даражасына кулон. Q2 20 нанокулон, сиз системасында 20 көбөйтүү 10-дун -9 даражасына кулон. Эки заряддын ортосундагы күч 0,9 ньютон. Пропорционалдык коэффициент k барабар 9 көбөйтүү 10-дун 9 даражасындагы ньютон метр квадрат бөлүнгөн кулон квадрат. Табуу керек эки заряддын ортосундагы аралык. Берилишин жазып алабыз балдар. Q барабар 0,5 микрокулон, системасына 0,5 көбөйтүү 10-дун -6 даражасына кулон. Q2 20 нанокулон, сиз системасында 20 көбөйтүү 10-дун -9 даражасына кулон. Эки заряддын аракеттешкен күчү 0,9 ньютон. Пропорционалдык коэффициент k барабар 9 көбөйтүү 10-дун 9 даражасындагы ньютон метр квадрат бөлүнгөн кулон квадрат. Табуу керек эки заряддын ортосундагы аралык. Эми балдар
Кулондун негизги законун жазып алабыз. F барабар K көбөйтүү Q1 Q2 бөлүнгөн R квадрат. Ушул негизги формуладан аралыктын формуласын таап алабыз. Демек, R барабар тамыр алдында K көбөйтүү Q1 көбөйтүү Q2 бөлүнгөн F-ке барабар экен. Ушул акыркы формулабызга берилген чоңдуктардын сан маанилерин коюп көбөйтүп чыгарсак, демек, аралыгыбыз 1 сантиметрге барабар экен. Демек, эки зарядтын аракеттешкен аралыгы 1 сантиметрге барабар. Эми балдар, аралыгыбыздын бирдигин чыгарып алабыз. Формулада, демек, бөлчөктүн үстүндө пропорционалдык коэффициенттин бирдиги ньютон метр квадрат бөлүнгөн кулон квадрат, көбөйтүү кулон квадрат. Бөлчөктүн астында ньютон. Демек, кулон квадрат менен кулон квадрат кыскарат, ньютон менен ньютон кыскарат, метр квадрат. Демек, аралыктын бирдиги метр квадрат болуп саналат. Жообу R барабар 1 сантиметр. Үчүнчү эсеп. 20 сантиметр аралыкта турган эки заряд бири-бири менен 22,5 микро ньютон күч аркылуу аракеттешип жатышат. Эгерде экинчи заряддын чоңдугу 5 нано кулон болсо, биринчи заряддын мааниси эмнеге барабар болгон? Демек, маселебиздин шартында бизге балдар экинчи заряддын чоңдугу берилген. Q барабар 5 нано кулон, Си системасында 5 көбөйтүү 10-дун -9 даражасында кулон экен. Аракеттешкен күчү 22,5 микроньютон, Си системасында 22,5 көбөйтүү 10-дун -6 даражасындагы ньютон барабар экен. Ортосундагы аралык, эки заряддын ортосундагы аралык 20 сантиметр, Си системасында 0,2 метрге барабар. Пропорционалдык коэффициент К барабар 9 көбөйтүү 10-дун 9 даражасына ньютон бөлүнгөн метр квадрат бөлүнгөн кулон квадрат. Табуу керек Q1. Маселенин берилишин жазып алабыз. Демек, күчүбүз 22,5 микроньютон, системасында 22,5 көбөйтүү 10-дун -6 даражасына ньютон. Q2 5 нано кулон, Си системасында 5 көбөйтүү 10-дун -9 даражасына кулон. Ортосундагы аралыгыбыз 20 сантиметр, системасынан 0,2 метр. Пропорционалдык коэффициент К барабар 9 көбөйтүү 10-дун 9 даражасындагы ньютон метр квадрат бөлүнгөн кулон квадрат. Табуу керек Q1. Кулондун негизги формуласын жазып алабыз. F барабар К көбөйтүү Q1 көбөйтүү Q2 бөлүнгөн R квадрат. Ушул негизги формуладан биз Q1'дин формуласын чыгарып алабыз. Демек, Q1 барабар F көбөйтүү R квадрат бөлүнгөн К көбөйтүү Q2. Ушул акыркы формулага берилген чоңдуктардын сан маанисин коюп көбөйтүп бөлүп чыгарсак, демек, Q1'биз 20 нано кулонго барабар экен. Эми заряддын бирдигин чыгарып алабыз. Демек, формулабызда бөлчөктүн үстүндө ньютон көбөйтүү метр квадрат, ал эми бөлчөктүн астында пропорционалдык коэффициенттин бирдиги ньютон көбөйтүү метр квадрат бөлүнгөн кулон квадрат көбөйтүү кулон квадрат. Бул жерде ньютон менен ньютон кыскарат, метр квадрат менен метр квадрат кыскарат, кулон менен кулондун квадраты кыскарат. Калды кулон. Демек, заряддын бирдиги кулон. Кулондун жообу Q барабар 20 нано кулон. Төртүнчү эсеп. Маселенин берилишин жазып алабыз. Демек, бизге F барабар 0,5 миллиньютон, Си системасында 0,5 көбөйтүү 10-дун -3 даражасына ньютонго барабар экен. Эки заряддын ортосундагы аралык R барабар 48 сантиметр. Си системасында 48 көбөйтүү 10-дун -2 даражасына метрге барабар экен. Пропорционалдык коэффициент К барабар 9 көбөйтүү 10-дун 9 даражасындагы ньютон метр квадрат бөлүнгөн кулон квадрат. Табуу керек заряд. Эми балдар, бизге эки заряд берилгендиктен алардын бири-бирине барабар болгондо биз төмөнкүдөй кылып жазып алсак болот. Q1 барабар Q2 барабар Q деп жазып алсак болот. Анда биздин кулон закон формуласы төмөнкү барабар болот. F барабар K көбөйтүү Q квадрат бөлүнгөн R квадрат. Бул жерден биз Q зарядты таап алсак, формулабыз төмөнкү барабар болот. Q барабар тамыр алдында FR квадрат бөлүнгөн K. Ушул
акыркы формулага чоңдуктардын сан маанилерин коюп көбөйтүп бөлүп чыгарсак, демек Q1 Q2 113 нано кулонго барабар экен. Эми балдар бирдигин чыгарып алабыз. Формулада демек тамыр алдында бөлчөктүн үстүндө ньютон көбөйтүлгөн метр квадрат, ал эми бөлчөктүн алдында К'нын бирдиги ньютон көбөйтүү метр квадрат бөлүнгөн кулон квадрат. Бул жерде ньютон менен ньютон кыскарат, метр квадрат менен метр квадрат кыскарат, ал эми кулон квадрат тамырдан чыкканда кулонго барабар болот. Демек заряддын бирдиги кулон экен. Жообу Q барабар 113 нано кулонго барабар экен. Ушуну менен сабагыбызды жыйынтыктайбыз балдар. Демек бул сабакта биз кулон закону менен тааныштык жана ошо кулон законуна маселе чыгардык. Ушуну менен сабагыбыз соңуна чыкты балдар. Кийинки телеберимибизде көрүшкөнчө сак саламатта болгула.